Алтындарым менен сүйүктүү бир туугандарым, кандайсыздар? Кудайдын тандап алган ыйык уул кыздары Машаяктын туулган күнү менен куттуктайм. Рождество майрамыбыз бирге болсун. Куткаруучубуз төрөлдү дегендей. Мен башка жыйында мурун туура ишенип жүргөндө Машаяк 25-inde төрөлдү, кышында деп мээбизге куюп келген болчу. Жазуу менен карасак эч кандай кыш деген сөз жок. Негизи эле айтып келсек, мындай айырмасы жок. Кышында төрөлөбү, жайында төрөлөбү же күзүндө төрөлөбү. Самое главное, бизге важный эмне? Бизге Кудай эмне берди? Кимди берди? Ким келди бизге? Ким төрөлдү бизге? Именно өлүмдөн өмүргө өттүк. Именно тозоктон түбөлүк өмүргө ээ болдук. Вот ошол важный да бизге. Аминь. Ошону бүгүн бөлүшүп кетейин. Лука 2-бөлүмдө 7-ден баштап окусак, туун уулун төрөдү. Аны оруп сарайдагы акырга жаткырды. Бул акыр деген сөзгө кийин дагы маани берип кетебиз. Анткени мейманканада аларга орун жок болчу дейт. Ошол жерге түнкүсүн талаада түнөп малын кайтарган койчулар бар эле дейт. Көрдүңөрбү? Бир жерде ошо кышында түнү малды кайтарып эшикте калышкан эмес. Анткени кышында эшикте калыш өтө кыйын, өтө суук болгон да. Ошон үчүн бир жерде эч кандай окуп отурсак, бир жерде кыштын мааниси жок. Бир жерде же эрте жаз, эрте күз, же кеч күз да. Но айырмасы жок. Айтып кеттим, бизге главное именно түбөлүк өмүр, именно ырайым, кечирим келгенде сүйүнөбүз да. Качан төрөлдү, эмне болуп төрөлдү, ал бизге эмеси жок. Просто болгон календарь боюнча бизге ошо азыркы убакта кышкыга туура келип калган десек болот да. Күтүлбөгөн жерден аларга Теңирдин периштеси көрүнүп, Теңирдин даңкы жаркырады. Ошон жаркырады, койчулар аябай коркуп кетишти дейт. Периште аларга коркпогула. Коркпогула, мен силерге баардык адамдарды сүйүнтө турган чоң кубанычты жарыялайм дейт. Жакшы кабар айтам дейт да. Баардык адамдарды дейт. Дүйнө жүзүн айтып атат да. Дүйнө жүзүн дейт. Сүйүнтө турган чоң кубанычты жарыялайм дейт. Биякта спасенный адамда дайыма сүйүнүч, кубаныч болот да. Бул жакшы кабардын башталышы да. Кийинкини окусак, бүгүн Дөбөттүн шаарында силер үчүн куткаруучу төрөлдү дейт. Аминь. Мына жакшы кабар ушул да. Ал Машаяк Теңир дейт. Куткаруучу төрөлдү дейт. Бул жерде жазып коймок, мыйзам төрөлдү деп. Же болбосо кечирим төрөлдү. Мындан кийин өмүр бою кечирим сурап жүрүп өтөсүңөр деп жазып коймок. Же болбосо мыйзам төрөлдү. Мындан кийин мыйзам аткарасыңар деп жазып коймок. Куткаруучу төрөлдү. Эмнеден куткарат? Именно айтып кеткендей, мыйзамдан, күнөөдөн, азап тозок, оорудан, калптан, өлүмдөн деги эле койчу толтура да. Куткаруучу төрөлдү дейт. Аминь. Ырайым төрөлдү десек болот. Кечирим төрөлдү. Кудайдын сүйүүсү төрөлдү десек болот. Ошо куткаруучунун ичинде баардыгы бар да. Аминь. Анан данышмандар жөнүндө айткым келсе, данышмандар кимдер булар? Данышмандар булар ошол кезде Кудайдын сөзүн изилдегендер, Кудайдан корккондор. Ошол алар ошо эски осуятта жана Даниэль пайгамбардын китебин, Ишая пайгамбар деги эле болгон пайгамбарды окуп, алар ошол жакта Машаякты билип, именно келет, Машаяк туулат деп күтүп, ишенип жашап келишкен да. Ошолор дейт, данышмандар дейт, асмандагы таң жылдызын ээрчип жүрүп, Машаяктын туулган жерине барышты дейт да. Ошо асмандагы таң жылдызы ким экен? Ошону окуп кетейин бөлүшүп. Негизи Рождествону көп эле билишпейт да, көп мен билген, билбеген, негизи көп жыйындагылар мындай маани маңызын билишпейт. Көп эле белек алганы барышат, чай ичкени, ушакташканы жана башка ойноп бийлеп ушундай да. Нукура Машаяктын туулган күнүнүн мааниси ушунда да. Мынтайт, мен Иса ушуну силерге жыйындарда күбөлөндүрүш үчүн өзүмдүн периштемди жибердим дейт. Мен Дөбөттүн тукумунан чыккан таңкы жарык жылдызмын дейт. Аминь. Именно таңкы жарык жылдыз бул Иса Машаяк өзү да. Ошо данышмандар ээрчип барган жылдыз Иса Машаяк өзү болчу. Ошо данышмандар ээрчиген жылдыздай азыр убакта биз дагы Кудайдын сөзүн ээрчисек,
жылдыз, бул таңкы жылдыз, бул Кудай өзү болуп атпайбы? Иса Маших Кудайдын сөзү болуп атат. Ошол сыяктуу биз дагы Кудайдын сөзүн, Кудайды ээрчисек, биз түбөлүк өмүргө ээ болобуз да. Амин. Ошол таңкы жылдызды кимге берем дейт? Аян 2-бөлүм 2:28. Үстү жагында ким жеңип чыкса дейт да, кийинкini окусак, ага таң жылдызын берем дейт. Амин. Спасениямды берем дейт. Мен өзүмдү берем дейт. Анткени таң жылдыз бул Иса Машаяк өзү экен. Анткени Машаяк биз үчүн курмандык деп болуп атпайбы, туурабы? Биз үчүн курмандык болгон. Ошон үчүн дейт, мен уже сен үчүн төлөп койдум дейт да. Мен сен үчүн уже берип койдум дейт. Эми дейт, мага ишенсең, мени издесең, мени тапсаң дейт, ким жеңип чыкса дейт, ошода таң жылдызын берем дейт. Өзүмдү сага берем дейт. Амин. Мынакей таң жылдыздын мааниси ушул да. Анан жана данышмандардын 3 тайзым кылып 3 белек алып келет. Ошо 3 белектин ладан, смирна, анан жыпар жыт, анан алтын деп атпайбы? Ладан бул деген ыйык кызматчы, бул деген ошол кезде бул кымбат бир эме болчу да, май. Ошо майдын мааниси бул деген ыйык кызматчы. Жыпар жыттуу заттар деген бул деген именно курмандык. Анткени курмандык чалганда ошо жыты Кудайга жагыш керек болчу да. Алтын бул деген падыша болгон да. Алтынды биз падышага салыштырып келген. Анткени ошол кезде алтын бул кымбат бау таш болчу. Эме падышаны билебиз, башында алтын баш кийими бар, алтын чапан, алтын таяк деги эле падыша өзүн алтынды жакшы көрүп, алтынга салыштырганда. Ошон үчүн Машаяк бизге ыйык кызматчы болду. Машаяк биз үчүн курмандык болду. Анан Машаяк эмне баардыгын аткарып туруп Кудайдын оң жагында отурду дегенде, Машаяк бизге падыша болду. Амин. Мааниси ошо да. Анткени ыйык кызматчы деп билебиз, эски осуятта бир жылда бир жолу ыйык кызмат жайга кирип, Кудайга ошо малдарды курмандыкка чалчу да. Курмандыкка чалганда Кудайга ошо малдардын каны, жыты Кудайга жагымдуу болуш керек болчу. Бирок ал убактылуу болчу. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл ашып ошондой да. Кудайга түбөлүк дейт да. Машаяктын гана каны, Машаяктын гана жыты Кудайга жеткилең жана жагымдуу болуш керек болчу. Амин. Ошон үчүн дайыма айтып келем, Кудай бизди караганда бизди эмес, Машаякты көрүп турат да. Машаякты көрүп, Кудайдын кары биздин жаныбыздан өтүп кетет да. Амин. Ошол аят эмеде бар. Рим 8:18-те. Жок. Рим 8:18 эмес, эмеде. Жазып койдум беле. Кайда кетти? Рим 5:9 экен. Рим 5:9да мынтет: Машаяктын каны аркылуу акталгандыктан деп атат. Кудайдын каарынан ал аркылуу, ким аркылуу? Машаяк аркылуу куткарыларыбыз да анык дейт. Көрдүңөрбү? Акталгандыктан. Жазып коюп, акталат болушубуз керек. Же болбосо эгерде сен иш кылсаң, же кечирим сурасаң акталасың деп жазып коймок. Же мыйзамды аткарсаң акталат болушуң керек деп жазып коймок. Акталгандыктан дейт. Ким аркылуу? Машаяк аркылуу. Ошо өзүн курмандыкка берип Кудайга Кудайга ошо Кудай Машаяктын каны, ошо курмандык чалган жыты Кудайга жеткилең жана жагымдуу болгон үчүн эмне дейт? Кудайдын каары сенин жаныңан өтүп кетет деген жер бар го, ошондой эле да. Амин. Мынакей таңкы жылдыздын мааниси ушул да. Именно Машаяктын туулган күнүнүн мааниси ушул да. Амин. Биз үчүн ыйык кызматчы болгон, биздин ордубузга курмандык болгон, биздин ордубузга өлгөн да. По идее мен өлүшүм керек болчу. По идее мен эч акта эле өлүшүм керек болчу. Ар бир күнөө үчүн жаза өлүм дейт да. Ошол өлүмдү Машаяк өзүнүн мойнуна жүктөп сени ыйыктап атат. Кокой, сен жаша, мен барайын деп атат. Мынакей мааниси. Куткаруучубуз төрөлдү деген мааниси ушу. Сен жаша, мен курмандык болоюн. Мен сенин ордуңа өлөйүн деп атат. Мындай кыргызча айтканда, мен сенин ордуңа өлөйүнчү, пожалуйста деп атат. Сен болгон ошого ишен деп атат. Ошого кайрыл, ошого болгон мага кел деп атат. Окуп кеткенде, таң жылдызын берем дейт. Ким жеңип чыкса дейт. Сен келсең эле, сен ишенсең эле, мен сага өзүмдү арнап берем. Ошо таң жылдызын. Мен сага түбөлүк өмүрдү берейинчи деп атат. Келчи мага деп атат. Мына мааниси ошол да.
Оймен. Анан дагы бир нерсе айткым келип кетет. Эмне үчүн Машаяк акырда туулду? Эмне үчүн байдын үйүндө төрөлгөн жок, же болбосо бир кымбат килем палласынын үстүнө төрөлгөн жок? Именно акыр өзүн ушундай басынтып дейт да. Дүйнө Иса Машаяк эмне жакшылык кылды? Мен жазуу боюнча окуганымда мен түшүндүгүм боюнча эки эле нерсе, эки эле жакшылык кылыптыр. Ошо жакшылыкты да бөлүшүп кетейин. Мындай да, акыр бул мал жеген чөп жеме. Мен оюм бул жеке оюм да, жазууда жок. Акыр таштан кылынган деген жери жок. Бирок менин оюмча бул мен оюмча деп оюмду кошпой эле коеюн. Бирок мен түшүнүгүм боюнча дейинчи, акыр бул таштан кылынган. Анткени ал кезде кымбат баалуу жыгач андай жок болчу, же темир жок болчу. Именно таш, көп жерде таш топурак болгон да, туурабы? Именно ташты, төрт ташты эле төрт мындай жаап туруп эле ошону акыр кылып коюшкан да. Анткени таш дегеним көп жерде биле берсе эски осуятта Иса Машаякты асказоо деп чагылдырып келет. Жаңы осуятта да ташты Машаякка чагылдырып келет. Ошон үчүн мен да ошол заманда, ошол кезде акыр ушу таштан кылынган деп дейм да. Албетте баланы таштын үстүнө эле калтырып коет, ташка балким чөптү салып, анан кийимин чечип, анан баланы главный түбүндө акыр болуп атпайбы, таштан жасалган акыр да. Ошол акыр ошол акырдын мааниси өзүн басынтып ушундай мал жаткан жакка кирип ошол жактан туулуп атат да. Карагалычы, кандай Кудайдын сүйүүсү, Кудай өзүн ушундай басынтып дейт да, дүйнөнү сүйгөндүктөн дейт да. Абдан деген сөз бар. Ошо абдан деген сөз вроде кичинекей сөз, ибо так возлюбил деп орусча айтат да. Ибо так возлюбил Господь мир дейт да. Так, бул так деген сөз, бул абдан деген сөз билдирет да. Так дегенде 3 эле тамга, абдан деген 4 эле тамга, 4 беш 3 экен, ой, 5 экен. А, Б, Д, А, Н, И. 5 тамга экен. Ошол 5 тамгадан туулган сөз абдан деген сөздүн ичинде баардыгы бар да. Бул сөздүн мааниси өтө терең да. Муну дагы бир күнү бөлүшүп кетем убактым болгондо. Бул жөн эле сүйүп калды эмес, бул абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берип атат бизге. Ошо куткаруучу төрөлдү деген маани ушуда. Абдан сүйгөндүктөн дейт. Мынакей. Карагыла, жана айтып кеттим го, дүйнө эмне жакшылык кылды? Биринчи ошо келгенде эле акырга салып койдубу дүйнө. Кийин окуп берейинчи. Жакан 19 бөлүм 29-да мынтет. Ошол жерде ачуу ичимдик куюлган бир идиш турган эле дейт. Аскерлерге ага соргучту малып, аны исоп бутагына байлап, Исанын оозуна такашты дейт. Кийин окусак, Иса аны таткандан кийин дейт. Көрдүңбү? Иса аны татты да, оозуна анын татты, дамын билди да. Көрдүңбү? Дүйнө эки жакшылык деп ушу да. Бирөө биринчиси акырга жаткызып койду. И ошондо да өлүп аткандарды жөн кетирбей, ачуу суун оозуна сайып атат да, ушуну иштепчи. Ошонун даамын татты дейт да. Ушу ачуу ичимдик, ушу дүйнөнүн ачуусун, дүйнөнүн болгон күнөөсүн, ошонун даамын татып атат Иса Машаяк. Мынакей мааниси. Анан дүйнөдөн эмне жакшылык күтөбүз? Биз эмес Машаякка ушундай жакшылык, ушундай бир мындай жакшылык деп ойлогончу, ушундай азап тосокту берип аткандан кийин биз тем более биз дүйнөдөн эмнени күткүбүз келет? Акырга жаткызып атат. Келгенде эле, туулганда эле. Өлүп атканда да жөн кетирбей, ачуу суун оозуна тыгып атат. Ага чейин канча сабап, кубалап. Мынакей дүйнөнүн жакшылыгы. Дүйнө бул өзү мындай бизди сагыз сыяктуу чайнап даамы кеткенден түкүрүп таштайт. Болгон жакшылыгыбызды бүт сооруп, ичип, жеп, жутуп, аягына бир шалпайып, колубуздан эч нерсе келбей калганда дүйнө бизди эмне кылат? Таштап таштайт, түкүрүп таштайт да. Ошол мааниси. Ошон үчүн акырдын мааниси ушул да. Өзүн ушундай басынтканда, анткени эмне үчүн басынтты? Дүйнөнү, мени абдан сүйгөндүктөн өзүн басынтып атат. Кой, ушу балам үчүн курмандыкты мен өзүм алайынчы. Ушул өлө турган өлүммен, ушу мен өлөйүнчү деп атат Кудайым. Амин. Мынакей. Анан көп эле Машаяктын туулган күнүнүн маанисин билишпейт да.
мааниси ошол да. Анан дагы бир жерде бар, биздин жыйындагылар, башка жыйындагылар айтчу да, данышмандар биринчи наристени көрдү, анан койчулар көрдү деп. Жок, андай эмес. Жазууда окуп кеттим го. Периштелер келип жарыя кылып кеткенден кийин койчулар шашылыш түрдө дейт, барып дейт, акырда жаткан наристени көрүштү дейт. Ошол эле замат барышты. А данышмандар кийинчерээк барган эмеден билебиз. Матфей 2-бөлүм 11-аятта. Алар үйгө кирип дейт да, алар кимдер? Именно данышмандар үйгө, балким ошо акырда жатып төрөлүп, андан кийин алар башка жака көчүп кеткенден кийин тиякта айтат үйгө деп атат да. Болсо акырда деп, аякта да акыр деп жазылмак. Ал жерде үйгө деп атат да. Ошон үчүн получается биринчи койчулар бар көрөт, андан кийин данышмандар бар көрөт. Данышмандар барганда алар уже үйдө экенин жазуудан көрүп турабыз. Үйгө киришти дейт да. Акыр менен үйдүн айырмасы барбы? Ошон үчүн көп жыйындагылар билбейм, ушуну же атайын кылышабы, же билишпейби, же окушпайбы. Биринчи данышмандар көргөн, андан кийин койчулар бар көргөн деп, мындай кандай бир ойго сыйбаган нерсе. Мен да ошолорго убагында ишенип отурмун го. Анткени жазууну билчү эмесмин, анда жаш баламын, жаңы ишенип аткам. А негизи жазууда айткан ар бир окуган сөзүнө кунт коюп маани бер дегендей, ар бир сөздү окуп мындай изилдеш керек да. Бул мындай экен, тигиндей экен деп ошо оюңду жаңыртып тур деп ошо да. Анткени жазууда айтканда оюңарды Кудайдын сөзү менен бирге болсун дейт. Жана оюңарды дайыма жаңыртып тургула деген ошо да. Дайыма окуп изилдеп көңүл бургула деген ошо да. Ошон үчүн көп мурунку жыйындагылар айткан сөздөр уже башкача да калп да. Жарымын 90% калп да, короче. Жазууда андай эмес да. Ошон үчүн туугандарым, байрамыңыздар куттуу болсун. Рождестводо көрүшөбүз. Ким мени таанып атса, ким мени көрүп атса, буюрса жыйынга барабыз. Рождествону жакшы маанайда өткөзөлү. Анткени куткаруучубуз төрөлдү дейт. Куткаруучунун ичинде баардыгы бар. Ырайым төрөлдү, кечирим төрөлдү, сүйүү төрөлдү деги эле койчу. Баардык жакшыны Кудайдын мол ырайымы төрөлүп атат бизгечи. Анткени дүйнөнү абдан, мени абдан сүйгөндүктөн, жөн эле эмес, абдан деген сөздүн ичинде баардыгы бар да. Абдан сүйгөндүктөн жалгыз уулун берип атат. Кой ушу дүйнө жүзүнө, дүйнөгө болгон дүйнөгө курмандык болсунчу ушу деп. Ким эле ошону өзүнүн уулун берет? Эч ким бербейт. Бир гана Кудайым, анткени Кудайым бизди абдан сүйгөндүктөн деп атат. Кудайдын сүйүүсү бул мындай сөз менен жеткире алгыс да. Аминь. Ошон үчүн Кудайга даңк. Баарыңарга мен мындай башка сыртта ишер ден соолук деп эле коеюнчу. Мен баарыңарга кааларым Кудайдын спасениясын, Кудайдын чындыгын таап, Кудайдын тынчтыгына киргилечи, Кудайдын ырайымына киргилечи, Кудайдын келишими. Эске түсөт бар го, Авраам менен келишим түзгөндө Кудайдын келишиминин ичинде болгулачы. Ишенбегендер келишимдин сыртында, а ишенгендер, спасенныйлар келишимдин ичиндебиз. Биз уулбуз. Аминь. Биз кул эмеспиз. Кулдар сыртта жүрөт. Алар келишимдин сыртында. А биз уулдар, спасенныйлар келишимдин ичиндебиз. Ошон үчүн мен да силерге каалап кетерим, келишимдин ичинде болушуңарды каалайм. Ден соолук, анан узун өмүр, бакыт таалай деп айтпайм. Мен силерге именно Кудайдын түбөлүк өмүрүнүн ичине киришиңерди каалайм. Аминь. Аллилуйя.